Салам достор, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Мен силер менен кайрадан көрүшкөнүмө кубанычтамын. Саламатсыздарбы эже агайлар? Кандайсыңар достор? Саламатсыңар достор. Мына мен да жетишип калдым. Кош келипсиз Багытжан Тапкычевна. Сизди кайрадан көргөнүбүзгө Санарип экөөбүз абдан кубанычтабыз. Саламатсызбы эже? Мен Санарип Кыргызстан жөнүндө досторумдун баарын айтып бердим. Айтсаңыз агай, бенефис сабак дегенди мен биздин Санарип Кыргызстаныбыздан да укпаптырмын. Муну кандай түшүнөбүз? Туура айтасыз, Багытжан Тапкычевна. Биз азыр мектептеги сабактарыбызды сабактын темасы, сабактын аталышы деп баштап жүрбөйбүзбү? Эмнеге биз кайсыл бир темага бенефис уюштура албайбыз деген ойдон чыкты бул идея. Агай сабактарында балдарга көп айтат. Математиканын ар бир темасы бенефиске татыктуу. Ар бир темасы өзгөчө көңүл бурууну талап кылат деп. Эң сонун агай, өсөр эл өткөнүн унутпайт дегендей, мен да Санарип Кыргызстанга барганымда бул нерсени жайылтам. Идея жакты. Дагы бир нерсе, Багытжан Тапкычевна. Жыйындын жыйынтыктуу болгону жакшы дегендей, конус, кесилген конустан баштап теңдемир системасын чыгаруу жолдорун өттүк 4 сабактын ичинде. Ошол темалардагы кээ бир үй тапшырмаларга, түшүнүктөргө бүгүн эркин микрофон берели деп чечтик. Анда эмесе уруксат берсеңиздер, мен бүгүнкү бенефис сабактын күнөөкөрлөрү менен өз-өзүнчө тааныштырып коеюн. Мода, гладиаторлар, пицца. Мунун баары Италияга тиешелүү. Ошондой эле теги италиялыктардын кээ бир маалыматтар боюнча латын сөзү болгон проценттер тайпасын чыгарабыз. Грекче конос, орусча шишка, кыргызча которгондо тоо бурчак. Ал эми математикада конус. Конусту тосуп алабыз. Дайыма көңүл борборунда жүргөн айланайым менен тегерек мырзаны тосуп алабыз. Алар ар дайым өз репертуарында жан жөкөрлөрү менен келиштир бизге.
Манастан чубак кем бекен дегендей, кесилсем да конус бойдон кала берем деген кесилген конусту тосуп алабыз. Жана ошондой эле законду сыйлаган, иреттүү, кээ бир системаларга караганда ачык, так жообу бар теңдемер системасын тосуп алабыз. Достор, силер бир нерсе байкадыңарбы? Келгиле эми аларды чогуу куттуу доскага, кечиресиздер, куттуу сахнага салтанаттуу түрдө чакырып алалы. Бул сизге багытчан тапкычыгына. Алып коюңуз чын жүрөктөн. Чоң рахмат барыңарга. Өтө оригиналдуу фигуралар, оригиналдуу түшүнүктөр экенсиңер. Рахмат. Математика ол өзү оригиналдуу, кайталангыс илим экен да багытчан тапкычыгына. Кылымдарды карыткан, келечекте да өз орду бар, өзүбүз көргөндөй. Анда эмесе бүгүнкү бенефисти ачык деп жарыялап, келген сыйлуу конокторубуздун даярдап келген номерлерине көңүл буралы. Анда эмесе биздин 4-чү сабагыбыздын акробат жылдыздары конус жана кесилген конус дуэтин тосуп алалы.
конус жана кесилген конуска кол чабуулар болсун. Кийинки кезекте биринчи сабагыбыздын эмгек сиңирген ырчылары Айланайым менен Тегерек мырзанын жана ошондой эле кечээни коногу Исанын чакырып алалы.
өтө кызыктуу видео болду. 3-сабагыбыздын жөнөкөй жылдыздары оор басырыктуу теңдемелер системасын өзгөрмөлөрү менен кошо чыгаралы. Экинчи сабагыбыздын харизматикасы күчтүү. Азыркы заманда өтө популярдуу сөз процент же кыргызча айтканда пайыз опера ырчысын тосуп алалы. Все хорошее когда-нибудь кончается деп орыс элинде айтылгандай, достор. Биздин бенефис сабагыбыз ушинтип аягына да чыкты. Келгиле анда. Азыр сахнага бардык бүгүнкү күнөөкөрлөрдү Багытчан тапкыч овнаны. Бардык бүгүнкү бенефистин катышуучуларына, агайга жана Санарепке чоң ыраазычылык. Рахмат. Көрүшкөнчө, достор. Сиздер менен ушул 5 сабактын ичинде абдан жакын болуп калдык. Чыдамсыздык менен кийинки сабакты күтөм. Жолугушкан күндөргө чейин аман болуңуздар. Чоң рахмат.